Токиодо өтүп жаткан Олимпиада оюндарына кыргызстандык балбандардын беттешин көрүү үчүн Бишкекте Ала Тоо аянтына жүздөгөн эл чогулду. Бишкектиктер үчүн шаардык бийлик менен спорт агенттиги аянтка фан зона уюштуруп, чоң экран коюшкан. Чогулгандардын арасынан УКМК башчысы Камчыбек Ташиевди да көрүүгө болот. Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча балбаны Атабек Асисбеков Олимпиада оюндарынын коло байгеси үчүн ат салышат. Анткени аны баштапкы этапта жеңип алган венгриялык Виктор Лоренс финалга чыкты. Венгер балбаны Лоренс египеттик атаандашын 7-2 эсебинде утту. 87 килограмм салмакта күч сынашкан кыргыз балбаны атаандашы Виктор Лоренске баштапкы этапта 6-1 эсебинде утулуп калган болчу. Венгриялык спортчу финалга чыгып, Атабек Асисбеков көңүл жубатуучу таймашта германиялык Денис Кудла менен чыгат. Айсулуу Тыныбекова эми Олимпиада 2020 мелдешинин алтын байгеси үчүн күрөшөт. Ал жарым финалда украиналык Ирина Коляденканы утуп алды. Беттеште 10-0 техникалык таза артыкчылык менен жеңишке жетти. Анын жүрүшүн КТРК спорт каналы түз алып көрсөттү. Эми Тыныбекова экинчи жарым финалда жеңген япониялык Юкако Каваи менен Токио Олимпиадасынын алтын байгеси үчүн таймашат. Ал мындан бир нече саат мурда чейрек финалда румыниялык Кристина Инченин далысын тийгизип таза жеңишти камсыздады. Ал эми баштапкы этапта латвиялык менен кармашып 8-0 эсебинде утуп алган. Азыркы тапта Айсулуу Тыныбекова Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун рейтингинде 62 кг салмактагы балбан кыздардын арасында биринчи орунда турат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 3 августта телефон аркылуу улуттук курама команданын мүчөсү грек-рим күрөшү боюнча балбан Акчол Махмутовду Токиодогу Олимпиада оюндарында күмүш медаль жеңип алгандыгы менен куттуктады. Көптөн берки талбаган эмгегиңден жана талантыңдын натыйжасында ийгиликтүү жетишкендигиңди чын жүрөктөн куттуктайм. Сен али жашсың, келечекте алтын медалды дагы багындырасың. Сен бүгүн манастын чыныгы тукум экениңди далилдедиң. Олимпиадада күмүш медаль баарынын бактысына жазыла бербейт. Мындай жетишкендик улуттук спорттун тарыхында көп деле болгон эмес. Ошондуктан бул ийгилик жалпы кыргызстандыктар үчүн өтө маанилүү жана өтө баалуу. Миллиондогон мекендештерибиз демин ичине катып, сенин күрөшүңдү көрүп турушту. Чын жүрөктөн сүрөп, чын жүрөктөн кабатырланып жатышты. Биз спортчуларыбызды мекенибизде чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Аман-эсен кайтып келип алышын каалайм деп айтты мамлекет башчысы. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын олимпиадалык курама командасына мындан арыда ийгиликтерди каалап, калган спортчулар дагы сөзсүз жогорку сыйлыктарга ээ болоруна ишеним артып жаткандыгын билдирди. Белгилей кетсек, кыргызстандык 22 жаштагы спортчу Мерим Жуманазарова да Олимпиада 2020 мелдешинин коло медалын утту. Байге үчүн таймашта ал монголиялык спортчу Соронзо Болдун Бацецек менен таймашып, упай айырмасында утуп алды.